Саламатсызбы Жылдыз айым, студиябызга кош келдиңиз. Алгачкы сурообуз азыркы учурда коомчулукта абдан көп талкууну жаратып жаткан Вечерний Бишкек басылмасынын айланасында буга чейин сот жараяндары жүрдү. Анын жыйынтыгы менен кожоюндарды үлүштөрүн бөлүшүү кайрадан жүргөндүгү белгилүү болду. Буга чейин сот чечим чыгарды эле. Сиздерден юстиция министрлигинен кайрадан каттоолун өттүбү? Рахмат. Бул маселе боюнча айтып кетчү жери бар да. Бизде укуктук мамлекет болгондуктан биз жеке менчикке тиешелүү суроолорду, талаштардын баарын сот аркылуу чечиш керекпиз да. Ошондуктан бул Вечерний Бишкек боюнча дагы соттун чечими чыгып, Бишкек шаардык 1-май районунун соту чечим чыгарып, ал күчүнө кирип, ушул жылдын 6-апрелинде биздин Бишкек шаардык юстиция башкармалыгында кайра каттоо жүргүзүлдү. Ал чечимге ылайык үлүштөр 25%-тан 4 адамдын ортосунда катталды. Бул демек ошол басылманын ээлери саналган Александр Ким жана Рябушкиндин үй бүлөлөрүнө байланыштуу. Ошондой болду. Анан экинчи сурообуз, буга чейин Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Адам укуктарын коргоо кеңешинде ар бир 4 жыл сайын отчет берет эмеспи? Акыркы жолу отчетту быйыл январь айында бердиңиздер. Анын алкагында ошо Кыргызстандагы жарандардын укугуна байланыштуу бир катар суроолор, маселелер көтөрүлдү эле. Негизинен ошо айрым мыйзамдарга байланыштуу, ошол эле кумсаларды пропагандалоого каршы мыйзам жана ошондой эле бейөкмөт уюмдарды чет элдик агент катары саноо боюнча мыйзам адам укуктарына каршы келиши мүмкүн деген бир катар өлкөлөр сунуштамаларын берди эле. Бүгүнкү күндө бул боюнча эмне иштер жүрүп жатат жана юстиция министрлигинин позициясы кандай? Негизи бул Бириккен Улуттар Уюмунда Кыргыз Республикасынын экинчи отчету болду, доклад универсалдык деп коебуз. Биринчи мындай отчетту биз 2010-жылы бергенбиз. Андан кийин бизге 144 сунуш берилген адам укуктарын жакшыртуу боюнча. Биз ошолор жөнүндө айтып бердик жана көбүнчө коомдук талкууга түшүп аткан жана сиз айтып кеткен эки мыйзам боюнча дагы суроолор болду. Албетте биздин делегациянын катарына депутаттар дагы кирген. Алар бул мыйзам боюнча кеңири түшүндүрүп беришти комитет мүчөлөрүнө. Бирок айтып кетчү нерсе, юстиция министрлигине мыйзам долбоорлору келгенде укуктук экспертиза менен катар биз укук коргоочу экспертиза дагы беребиз. Биз бул эки мыйзамга ошондой экспертиза берип атканда, албетте айтып кеттик, жарандын укуктары бул жерде сакталбай калып атат деп айтканбыз. Бирок бүгүнкү күндө бизде мыйзам долбоорлорунун демилгечи катары өкмөт гана эмес, депутаттар дагы чыга алат. Ошон үчүн бул депутаттардын укугу, биз аны чектей албайбыз. Андан тышкары юстиция министрлигинин корутундусун көңүлгө алуу же аны эске албоо бул демилгечинин өзүнүн чечими болот да. Ошол учурда Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Адам укуктары боюнча кеңешинде отчет берүү учурунда бир катар сунуштамалар берилбеди беле? Аларды аткаруу боюнча азыркы учурда өкмөттө кандай иштер жүрүп жатат? Негизи Бириккен Улуттар Уюмунда мен айтып кеткендей экинчи отчету болгондуктан бүгүнкү күндө толук механизмдери жок. Бирок өкмөт бул сунуштарды расмий түрдө алды май айындан. Бүгүнкү күндө ошол иш-чаралар планын, ошол сунуштамаларды аткаруу боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгыш керек. Бул негизинен чоң мамлекеттик план болуш керек, себеби ал берген сунуштардын арасында ар түрдүү маселелер бар. Социалдык жактан, укук коргоо жагынан ар кандай кыйноолорго тиешелүү бар, адамдын ден соолугуна тиешелүү маселелер бар, баланын укуктарына тиешелүү. Ошон үчүн бардык министрликтер, бардык ведомстволор катышчу бир чоң план иштелип чыгыш керек. Азыркы учурда иштер жүрүп жатат ошол боюнча. Белгилеп кетчү нерсе 2010-жылы ноябрь айында өкмөттүн алдында координациялык кеңеш түзүлгөн. Ал кеңешти вице-премьер-министр жетектейт. Ал кеңешке бүт министрликтердин өкүлдөрү, орун басарлар, министрлер өзлөрү кирет. Ошол кеңештин алкагында ушул иш-чаралар негизи иштелип чыгып, анан өкмөткө сунушталыш керек. Ошол иштер бүгүнкү күндө аракетте болуп атат. Азыркы учурда сиз айтып өткөндөй, мыйзамдарды өкмөттөн жана жарандар да өздөрү демилгелеп иштеп чыкса болот да. Бирок Кыргызстанда акыркы учурда абдан көп мыйзамдар бар. Алардын сапаты жана аткарылышы боюнча бир катар суроолор берилип келет да. Мыйзам кабыл алынган менен ал канчалык деңгээлде аткарылат, канчалык деңгээлде сапаттуу деп. Сиздер ошол мыйзамдарга юридикалык баа берген,
адистерди катары юстиция министрлиги кандай комментарий бере аласыз бул боюнча? Рахмат Бакыт. Бул абдан жакшы суроо, себеби юстиция министрлигинин түздөн түз функцияларына тиешелүү болуп атат. Бүгүнкү күндө сиз туура белгилеп кеттиңиз, көп адамдар мыйзам долбоорун демилгелегенге укугу бар. Бирок баары эле юстиция министрлигинде милдеттүү түрдө экспертизадан өтпөйт. Себеби мисалы үчүн мурда юстиция министрлигинин корутундусу сөзсүз болуш керек деп регламенттерде бар болчу. Бүгүнкү күндө эгерде депутат өзүнүн демилгесин чыгарып атса, ал сөзсүз түрдө эле жөнөтпөйт юстиция министрлигине. Башка мамлекеттерди алып көрсөк, мисалы үчүн Россия Федерациясында, Тажикстанда ал жерде сөзсүз түрдө юстиция министрлигинин корутундусу алынат. Анан мындай болуп аткан баш аламан иштердин аягы ушул мыйзамдардын аткарылышына дагы түздөн түз таасирин берип атат да. Себеби көпчүлүк учурда кээ бир мыйзам долбоорлору бири-бирине карама каршы келип калат. Ошол бойдон кабыл алынып калат. Анан кийин шашылыш түрдө кайрадан өзгөртүүлөр киргизилет ошол эле мыйзамдарга. Анан ушундай иштердин алкагында эле жүрөбүз да, биз баягы карама каршылыктарды жоюу. Бизде юстиция министрлигинин алдында атайын комиссия бар, туруктуу иштөөчү. Ошондой карама каршылыктарды биз жоёбуз таап. Былтыр эле 82 долбоор карама каршылыктарды жоюу боюнча 82 долбоорду биз иштеп чыгып, жогорку кеңешке, өкмөткө жөнөттүк. Анан мына Кыргызстанда парламенттик шайлоо быйылкы жылдын күз айында өтөт. Буга чейин ошо саясий партияларды каттоо боюнча дагы бир катар суроолор пайда болбоду беле? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 200-гө жакын, мен жаңылбасам, партия каттоодон өткөн, бирок алардын активдүү ишмердүүлүк жүргүзгөндүгү аз депчи. Бүгүнкү күндө буга чейин ошол шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизилип, жаңыдан каттоодон өткөн партиялар шайлоого катышпайт деген дагы демилгелер көтөрүлдү эле. Бүгүнкү күндө саясий партияларды каттоо улантылып жатабы сиздердин министрлик тарабынан? Ооба, улантылып жатат. Бүгүн туптуура 200 партия катталды юстиция министрлигинде. Эми алардын активдүү партиялары бар, көп билинбеген, аты чыкпаган партиялар да бар арасында. Бирок ушул 1991 жылдан бери катталып келаткан партиялардын бүгүнкү күнгө чейин 20сы мыйзамдуу түрдө өздөрү иш аракетин токтотту. Бирок калган 200-ü бүгүнкү күндө аракетин жүргүзүп аткан болуп эсептелет юстиция министрлиги тарабынан. Анан шайлоо кодекси жөнүндө негизи шайлоого 5 күн калганда биз расмий түрдө партиялардын тизмесин бериш керекпиз. Шайлоого катышканга укугу бар деген партиялардын тизмесин биз официалдуу түрдө беребиз. Анан эми жанагы өзгөртүүлөр жөнүндө айтып кетсек, ал өзгөртүүлөр жаңы эмес. Бул жылы саясий партиялардын каттоосу боюнча же болбосо алардын шайлоого катышуусу боюнча өзгөртүүлөр киргизилген жок. Мурдатан киргизилген болчу. Өзүңүздөр билгендей, мурда партияларга чектөө бар болчу. 5 жыл мурда катталган партия келе жаткан шайлоого катыша алат деген ал норма алынган болчу. Бүгүнкү күндө эгерде бул жылы катталса деле шайлоого катышканга укугу бар.